Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бишкек шаарынын тургундарын тынчсыздандырган, шаардын үстүн каптаган ыш жөнүндө сөз кылабыз. Чындыгында азыркы учурда бул аба ырайынын булганышы көптөгөн биздин мекендештердин ден соолугуна зыян болуп жатат. Борбор калабыздын мындай акыбалга келишине айрым массалык маалымат каражаттарында кээ бир серепчилер, мисалы автоунаадан чыккан түтүндү же болбосо жылуулук берүү борборунун айрымдары шаардын ичиндеги жана шаардын сыртындагы жан конуштардагы жагылып жаткан сапатсыз көмүрдү айтып келишүүдө. Негизи эле ушул шаардын абасы булганышынын негизги себеби түтүндүн келип чыгышы, эмне себептен аба булганып жаткандыгы жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн биз бүгүн конок чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто отун энергетика комплексинин көз карандысыз серепчиси Умбеталиев Расул агай. Саламатсызбы агай? Салам алейкум. Агай, сизге алгачкы эле суроо берели. Шаарыбыздагы түтүндүн пайда болушунун кандай факторлор таасир этет? Андан сырткары сиздин оюңузча түтүндүн себеби эмнеде? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрүүчүлөр. Жыл сайын кыш мезгилинде өзгөчө баягы суук болгон убагында ушундай ыш пайда болот. Эми бардыгын биз карап чыксак, эми бул баягы бирден бир себепкери, бул бирден эң чоң негизи бул баягы бул жылуулук борбору. ТЭЦ жылуулук борбору. Дегенде жыл сайын көзгү кыш мезгилинде бул электро жылуу борборунда 1 миллион 700, 1 миллион 600 миң тонна көмүр жагылат. Эми бул жерде мындай да, ошо жылуулук борбору 60-70% күнөөсү бар деп мен эксперт катары айтып атам. Эмне дегенде баягы бул жерде бир жана көмүрдүн сапаты. Көмүрдүн сапаты баягы өзүнчө бир эң негизги сапаты баягы ыш эмне үчүн пайда болот? Эмне дегенде көмүр, сапатсыз көмүр болуп атат. Анан ал жерде учуучу заттар болот. Көмүр жаккандан кийин учуучу заттар болот. Ошон биз баягы карап көрсөк, мынау кара кечеден келип аткан көмүрдүн баягы учуучу заты 34-38% түзүлөт да. Мынау Казакстандан келген көмүр, мынау Шабаркөл, Кара Жыра, акыркы 2 жылдан бери бир Кара Жырадан 600 миңден 400 миң тонна көмүр алып атабыз. Ошо негизинде ал жерде ошо учуу заттын мындай эмеси көлөмү 48-50% болуп атпайбы? Ошо негизинде эмне дегенде мынау биз үчүн мынау жылуулук борборунда көмүр жагылып атпайбы? Биз үчүн Казакстандын көмүрү эң мындай зыяндуу болуп атат. Сапатсыз. Эмне дегенде бул баягы канчалык баягы тиги технология болбосун, заманбап технология болбосун, 100% эч качан баягы гүлдү дагы, тиги ышты дагы кармай турган технология жок. Анан айтып отурган мындай да, эми бардыгы ошо тиги кече күнү эле Акылбек Жапаров айтып кетти, ушу көбүнчө машиналарды күнөөлөп атат. Эми ал жөнүндө мындай айтып койсок да, мына кышкы мезгилинде, жакын мезгилине караганда, кышкы мезгилинде бир 10-15% машина азыраак жүрөт. Азыраак. Эмне үчүн? Эмне дегенде тайгак болот, көбүрөөк машина жүзбай калат, тиги дөңгөлөктөрдү, кышкы дөңгөлөктөр кое албайт, кымбат. Ошо негизинде кышкы мезгилинде 10-15%га машина шаарда азыраак болот. Недеген четки аймактардан деле Ош, тиги Жалал Абад, Нарын, Көлдөн, Таластан көп машина келе албай калат. Дегенде жол тайгак, тиги бензин кымбат, келе албайт. Но кышкы жакын мезгилинде машина көп болот. Эмне үчүн анда жакын мезгилинде, күзгү мезгилинде ошондой тиги ыш болбойт? Эмне дегенде баягы тиги түздөн түз баягы бул жерде баягы суук, кескин түрдүү суук болуп, кыш болгон негизинде баягы түтүн өйдөгө чыга албай, баягы суук басым кылып шаардын үстүндө кармап турат да. Ошо мына айтып кой, мына акыркы мына 10 жыл, 15 жылда мына модернизация болгондон бери 2014-жылы өзүңөр жакшы билесиңер, ТЭЦ жылуулукту модернизация болуп, кытайский энергоблоктор коюп, анан эски советский энергоблоктор тиги буу казандарды алып, Кытай энергоп коюлду. Ошо негизинде кубаттуулугу 200-300 мегаваттка көбөйдү.
Ошо негизинде тиги көмүрдүн жаккан көмүрдүн көлөмү дагы көбөйдү. Ошо деле биз деле байкап туруп атпайбызбы? Мына тиги декабрь айынан баштап, мына өзгөчө 10 январдан баштап ыш каптап кетти. Өтө зыяндуу болуп атат. Өтө зыяндуу болуп атат. Эмне дегенде түздөн түз мына акыркы 5-6 жылда тиги мына Бишкек шаарда, анан кийин тиги коңуш тиги жашаган жарандарда, анан кийин Чүй аймагында жүрөк оору менен, астма оору менен ооруганда көбөйүп кетти. Эмне дегенде бул түздөн түз биздин жарандарга, Бишкекте жашагандарга ден соолугуна таасир берет. Эми бу жерде мындай карап көрсөк, бул эми жалпы бул биринчиден ыкчам иштерди караш керек. Экинчи жагынан мына тиги бир 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдык мындай чараларды көрүш керек. Анан кийин кээ бирки чаралар бар, 15 жыл, 20 жылдык чара көрүш керек да. Алай айтсаңыз, сиз азыр абанын булганышына негизги фактор катары жылуулук берүү борборун айтып жатасыз. Мисалы 60-70%дык абаны булгап жатат деп. Анан азыркы учурда бизде ыш нормадан ашык чыгып жатат. Ошону аныктоочу бир кандайдыр бир өлкөдөн лаборатория барбы, же болбосо биз башка бир өлкөлөргө барып кайрылышыбыз керекпи? Ошол жөнүндө да айтып жатсаңыз. Бу жерде мындай болуп атпайбы? Азыр могу ошо ыш боюнча изилдеген бир мекеме жок. Эмне дегенде бизде мекемелер бар, жаратылыш министрлиги бар, өзгөчө кырдаал министрлиги бар, тиги саламат сактоо министрлиги бар. Ошо бардын көзөмөлдөп, бардын эсептеп, бардын аныктап чыгыш керек да. Эми мындай ойлоп көрсөк да, мына эми баягы тиги мамлекеттик тиги кызматкерлер айтып атат. Бул тиги шаардын четиндеги жаңы коңуш жашаган жерлерде от жагып атат, көмүр жагып атат, анан тиги эме тиги резина жагып атат, дөңгөлөктөр жагып атат. Анан тиги отходдорду тиги цехтеринен чыккан отходдорду тиги кийим тигип турган эмелерден, цехтерден, тигүүчү цехтерден тиги эмелердин баягы калган аткандарды өрттөп атат деп ушундай эметип атат да. Сөздөр болуп атат. Тиги ошо анан тиги машина көбөйүп кетти, ошол жерден эми мындай эсептеп көрөлүк да. Эмне дегенде мына, например, жылуулук борбору 7-8 тонна жагып атат бир күндө. Макул тиги шаардын четинде 48-50 коңуш бар экен. Ошол жерде майли 100 000 дейлик. Ошолордун ашып кетсе, 50-60 000 печкасы болсун. Бардыгында жок ал печка. 50-60 000 печканы күнүгө ошо 10 килограмм көмүр жаксын, 20 килограмм жаксын. Ошондо ашып кетсе, ошо тиги жаккан көмүрдү 200 тонн, 300 тонн эле болот. 200 тонн, 300 тонн эле. Ошону салыштырып көрбөйлүкпү? Анан мындай да, бул ыш 200 метр, 300 метр бийиктикте пайда болот. Ооба. А баягы тиги жөнөкөй жарандар үйүндө, баягы менчик үйүндө жаккандарчы, алар 200 метр, 300 метрге көтөрүлбөйт. Өзүбүз деле көрүп атпайбыз. Негизинен агай ушул жерде суроо пайда болду. Айрым серепчилердин айтуусу боюнча, мисалы жылуулук борборунан чыккан түтүн 300 метр бийиктикте болуп, ал жерге мындай адамдардын арасына эч кандай зыяндуулугу жок деген дагы сөздөр бар да. Анан айланып келип эле мисалы жакынкы коңуштардагы жаккан карапайым калктан сапатсыз жагылган көмүрлөрдүн натыйжасында аба булганып атат десек да болобу же кандай болуп калат? Жок, анда мындай да. Эмне дегенде баягы жылуулук борбордун тиги эменин трубасы, түтүкчеси 150 метрден 300 метр болот атпайбы? Ооба. 300 метр. Ошо 300 метрде бардыгыбыз байкап атпайбыз, күнү көрүп атпайбыз. Көрүп атабыз, бирок ошол жактан чыккан жаман түтүндөр бардыгы башка жакка асманга учуп, карапайым калкка эч кандай жетпейт деген да сөздөр болуп атат. 300 метрден, мына труба 300 метр түшө болуп атпайбы? Ооба. Ошол жерде түтүн пайда болуп, ыш пайда болуп, ал ошо тиги Бишкек шаарына, анан кийин Чүй аймактарына жайылып кетип атпайбы? Эми кышкы мезгилде мындай да, кышкы мезгилде баягы үстү жакта тиги муздак аба ошону басып турат ылдый. Ылдый басып турат.
базыпчы. Ал тиги баягы эме деген түтүн жылуу да. Ооба. Ал өйдөгө чыга албай атпайбы? Ошо муздак аба, муздак шамал ылдыйга эметип атпайбы? Анан могу жөнөкөй жарандардын эмеси моорозу ашып кетсе бир 15-20 метр. Ошо 15-20 метрден ошол жерден айланып ошол жерде айланып жүрөт да, өйдөгө кетпейт. А бу жерде биз көрүп атпайбызбы, тиги 150 метр, 300 метрдик бийикте ошо түтүн пайда болот атпайбы? Түтүн пайда болот, ыш пайда болот. Анан ал эл жакка дегенде шамал жүрбөй атпайбы? Шамал жок. Ошо кайта эле ошо түтүн, ошо баягы түтүн менен чыккан тиги эме гүл кайта шаардын үстүнө түшүп атпайбы? Шаардын анан кийин ашып кетсе, мына тиги коңуштарда жашаганда ошо жерлерге анан тиги эме чүй аймагына калып атпайбы? Тиги Кытай менен тиги эмеге Казакстан кеткен жок. Эмне деген андай шамал жок андай. Ооба. Агай, жакынкы жылдары ушул аба ырайынын булганышы боюнча көйгөйлөрдү чечүүнүн кандай дагы бир мындай ишенимдүү бир жолдору бар? Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. Эми бул мындай да. Кантип чечсек болот? 2014-жылы мен айтып атпайм, мына тиги алыскы мөөнөткө дагы караш керек да. 5 жылдык, 10 жылдык. Дегенде 2014-жылы февраль айында тиги өкмөт президент чечим кабыл алат. Биз жылуулук борборду модернизация кылабыз, реконструкция кылабыз, 389 миллион долларга деп. Ошондо тиги ошондой чечим кабылдашты. Мен каршы чыктым. 389 миллион долларга биз андан көрө тиги Көкөмөрөндө, Жорку Наранда, Сары Жаста или Нарында 300 мегаватт, 350 мегаватт менен кичи ГЭСтерди биз кичи эмес, чоң ГЭСти курбайдык. Не дегенде бу жерде максат мындай да. Максат электр энергияны өндүрүш керек да. Эми бул мындай да, электр энергия өндүрсөкчү, биз тиги Сусамурда болобу, Сары Жаста болобу, Токтогулда болобу, Каракөлдө болобу электр энергия өндүрсөк, бизде мына эки көз карандыс бизде ЛЭП 500 бар да. Бирөө Токтогул ГЭС подстанция көмөкчүдөн Фрунзенский, экинчиси жаңы билесиңер, мына 10 жыл болду курганыбызга тиги Датка Кемин. Ошо Датка Кемин аркылуу тиги башка тиги Токтогул ГЭС, мына Фрунзенский ЛЭП аркылуу биз өндүрүп аткан электр энергияны биз түндүк аймакка алып келсек болот да. Ооба. Мына түндүк аймакка алып келип, тиги ошодо электр энергия бизди өндүрүп аткан жетиштик болуп, тиги чоң көлөмдө өндүрсөк, анда биз тиги жылуулук борборду жаап элечи аны. Жаап коюп, элдерге электр энергия берсек, алар өздөрүн жылытып алат. Электр энергия аркылуу. Тамагын да кылат, жылуулук да кылат, тиги жылуу полдор да кылат, өздөрүн өндүрүп алат. А бул баягы жылуулук борбор, эми бул курулган 60 жыл болду. Ошондо мен каршы чыктым. Биз ошо ГЭСти курбайлыкпы? Жок дегенде мен айттым, но ГЭС эме ТЭЦти, электр жылуу борборду биз жабайлык дагы. Ошо 380 миллион долларга 4 заманбап жаңы технология менен 4 районго ар бир шаардын четине чыгарайлык. Ошол жерде ар бир районго, 4 районго Бишкекке. Ошол жерде заманбап жылуулук борбору курайлык. Ошондо иш болбойт эле. Эми келечекте бул ТЭЦти жабыш керек. Бул баягы илгерки уже илгерки технология. Анан кийин көп жерлерде, Европада, Кытайда көмүрдүн бардыгы эметип тиги көмүр жаккан ТЭЦтерди жабышып атат. Алай, биздин да убактыбыз соңуна келип баратат. Студиябызга келип, ушул аба ырайы азыркы көйгөй боюнча кененирээк маалымат бергениңизге сизге чоң рахмат. Сак саламатта болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маегибизден соң жылуулук электр станциясынын жетекчилери туура чечимдерди кабыл алып, биздин шаарыбыздын тургундары таза аба менен дем алуусу үчүн алгылыктуу бир иштерди иштеп баштайт деп үмүттөнөбүз. Сак саламатта болуңуздар.